Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар, силер менен Кыргыз диаспора кеңеши. Урматтуу мекендештер, жакшы жаңылыктан баштайлы. 29 майда, Кудай буйруса, биздин баатырыбыз Крокус-Ситиден адамдардын өмүрүн сактап калган Ислам Халиловду Россиянын президенти Владимир Владимирович Путин кабыл алып, төш белги менен сыйлаганы жатат. Бул абдан жакшы жаңылык. Буга чейин баарыбызга белгилүү болгондой, ошондой эле эрдикти Марат Исаев деген жигитибиз метродон аял кишини сактап калып, Путинден төш белги алды эле. Ошондой кыргыздардын аброюн көтөргөн биздин мекендештер Россияда көп болсун. Россия Федерациясынын ички иштер министри Владимир Александрович Колокольцев айтып кетти, мигранттардын арасында кылмыштуулук, жалпы кылмыштуулуктун ичинен болгондо эле 4% түзөт деп. Урматтуу мекендештим, жагымдуу кабарлардын бири. Биздин ишкер мекендештер Авитанын аналогу болгон жаңы Избук деген мобилдүү приложение ойлоп чыгарышты. Бул кыргыздардын жаңы чыккан маркетплейси. Бул жерден силер телефондон баштап машинеге чейин мебель болобу, башка буюм болобу сатып алсаңыздар да болот, жана сатсаңыздар да болот. Бул приложениени англисче Избук деп жазып туруп, App Store'дон жана Google Play'ден көчүрүп алсаңыздар болот. Кыргыз мекендештерибиз колдоп, кыргыздардын товарларын сатып алып өндүрөлөт. Насколько это высока напряженность в обществе из-за поведения вот этих иностранных граждан, что мы просто обязаны реагировать вот на подобные даже единичные случаи. Бирок ошо менен Россиянын ичинде мигранттарга көзөмөл күчөгөнүн дагы бир сыйра айтып кетти, жана ошол закондорго, мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүсүн да айтып кетти. Бул тууралуу болсо федералдуу собраниядан сөз көтөрүлдү. Балким ошол регистрация маселеси же эмгек маселеси дагы жакын арада өзгөрүүгө кирет деген чоң эмиштер бар. Эми күтүп туралы, жакшы жагына чечилет деген ойдобуз. Көп мекендештер ошо документтери туура эмес, жакында дагы ошо рейд болот деген бир эмиш болуп атат. Ал жакындаганда маалымат тасталганда да силерге айтабыз. Ошон үчүн документтериңерди дайыма тууралап, эң биринчи эмгек келишимин жасап алыңыздар. Мекендештер, эмгек келишими официалдуу, расмий силерде болсо, силерди эч ким тие албайт, депортация да кыла албайт. Депортация болгон күндө дагы ошо эмгек келишиминин ичинен соттон чыгарып, жада калса Сахардан чыгарып алса дагы болот мекендештер. Анан кимде эгерде ошол шарты жок болсо, чегарага чыгып келиңиздер. Ошо чегарага чыгып келгенде бизде бир жаамат бар, биз иштешебиз, сунуштайбыз, мыкты жигиттер. Диаспорадан десеңиз, силерге кошумча скидка кылып берет. Жумасына бир жолу муктаж болгон үй бүлөнү бекер алып барып, кайра алып келип турушат. Телефонун айтып коеюн: +7 925 465 68 40. Бул биринчи номери, экинчи номери +7 929 633 74 65. Волгоградский проспектте иштешет. Сак саламат болуңуздар мекендештер, жакшы жаңылыктар болсо айтып турабыз. Көрүшкөнчө.